Саламатсыңарбы студенттер? Бүгүн биз балдар адабияты жана көркөм окуунун негизинде деген темабыздан Жомарт Бөкөнбаевдин Чептен эрдин күчүбек уламышына токтолобуз. Сабактын максаты менен таанышып алалы. Чептен эрдин күчүбек уламышынын мазмуну менен таанышасыңар. Уламыштын темасын жана негизги оюн аныктайсыңар. Ал эми уламышта карыя, эне баланы өз элин сактап, жерин коргогон инсандар катары тааныйсыңар. Чыгарманы окуп үйрөнүү менен сүйлөө эречиңер, сөз байлыгыңар өсөт. Чыгармадагы карыядай акылман, энедей боорукер, баладай эржүрөк, элин жерин коргогон мекенчил болууга тарбияланасыңар. Мына ушулар ишке ашат эгерде биз тема боюнча берилген суроолорго жооп берсек, уламыштагы турмуш чындыгын айтып бере алсак, уламыштагы негизги ойду көрсөтө алсаңар. Карыя, эне баланы өз элин сактап, жерин коргогон инсандар катары таанысаңар. Чыгарманы окуп үйрөнүү менен сүйлөө эречиңер, сөз байлыгыңарды өстүрсөңөр. Ал эми карыядай акылман, энедей боорукер, баладай эржүрөк, элин жерин коргогон мекенчил болууга тарбиялансаңар. Мында биз мурунку өтүлгөн сабакта үй тапшырмаларын сурайбыз. Мына ушул экранда көрүп тургандай тапшырмаңарды аткарып жибересиңер. Экранда эмнени көрүп жатасыңар силер? Абышка, бала, чеп жана эне же болсо кемпир. Ушунун эмне сүрөттү көрсөңөр, оюңарга эмне келсе, сүрөткө жараша кыскача текст түзөсүңөр. Ошонун негизинде анан түзгөн текстиңерге жараша кимдин тексти бүгүнкү биздин темабызга дал келсе, ошого жакшы ба. Чептен эрдин күчүбек. Байыркы бир заманда эл бар экен, өзүнчө эркин ээн жашап турган. Багында булбул сайрап, гүл жадырап, башкача сонун жерди мекен кылган. Ал жылы күчтүү жоолор каптап кирип, талоонго салат экен мүлкүн малын. Ойрондоп эчең кымбат ордолорду олжолоп алып кетип сулууларын. Кордугу душмандардын жанга батып, бир күнү кеңешүүгө эл чогулду. Бардык күч, бардык мүлкүн сарып кылып, жоо өткүз бекем чепти курмак болду. Айлантып, кең өлкөсүн дубал куруп киришти, эмгегине күн өткөрбөй. Көтөрүп бай дубалын келген кезде, кайрадан кулап түшөт жар көчкөндөй. Калың журт кайгыланды, кансырады. Катардап көтөрө албай бай дубалды. Себебин бул укмуштун ким табат деп, ырчылар жар чакырды, күүгө салды. Бир айтты, асыл таштан койгон деди. Бир айтты,
ак боз бие сойгун деди. Асыл таш алтын менен койсо дагы токтобой дубал көчүп кулай берди. Тартышты, капаланып калп убара. Ойлонуп таба албады көө улама. Мен чечем бул түйүндү деп сүйлөдү. Жалаң бут, ак сакалдуу бир карыя. Карыя 90 жашка келген экен. Кыдырып бүт дүйнөнү көргөн экен. Акылы алмас менен болоттон курч, алыскы бир ажайып жерден экен. Качанкы чечилбеген сырдууга калайык жабылышып кулак түрдү. Сакалын оң кол менен сылап алып, салмактуу коргошундай сөзгө кирди. Калп болбойт, карыяңдын айткан кеби, калайык акылыма көнсөң деди. Түк көчпөйт, бул дубалың кылым бою, тирүүлөй бир кишини көмсөң деди. Башка сөз айтканы жок, басып кетти. Карыя кайырдашып колун булгап, кандай деп эки жолу сурабастан баштарын жерге салды, эл тунчурап. Кайсыл эр бул кызматка чыгаар экен, бул дубал эр канына кумар экен. Девырдап бир тобурчу элди айланып, күн бою жар чакырды эчен-эчен. Бирөө да мен чыгам деп сөз катпастан мостоюп карап турду дудуктанып. Обдулуп 13 жашар бир жетимче сүйлөдү жаман тонун чечип салып. Уктум да шашкан бойдон келдим деди. Мен даяр, тезден гана көмгүн деди. Арманым дүйнөдө эч калбайт го, жарасам керегине элдин деди. Жаш бала Байдубалга барып турду. Көпчүлүк күрөк менен чашты кумду. Аңгыча алсыраган жалбарыңкы боздогон муң кайгылуу үн угулду. Бир караан шашып чуркап келет экен. Бул караан жаш баланын энеси экен. Атадан жетим калган жалгыз уулун алпештеп айнегим деп эркелеткен. Кулунум кучактайын, мында келчи. Кууратпа карганда апакеңди. Көмбөгүн жалгызымды көмбөгүн деп көзүнөн жаш куюлуп ыйлап келди. Ыйлабай көз жашыңды тыйгын эне, ырайым жетимиңе кылгын эне. Жаныңдан артык көргөн тууган элдин жалгызың жарап жатат керегине. Уулуңдан убай көрөм деп тиленип, ушундай ишке арнадың, бакпадыңбы? Эркетай, элиң үчүн курман бол деп эч качан унутпаймын айтканыңды. Энеси элге карап сөз баштады. Маанисин байкап туруп айткан кептин. Ата журт кызматына жанды берип айланам. Ак сүтүмдү актап кеттиң. Жалбарды жалгызына беттен өптү. Аарчыды жашка толгон эки көздү. Колуна күрөк алып кайрат менен көмүүгө баласына кумду септи. Менеке, бул кылганың адамчылык. Жүрөгүң акак бермет таштан тунук. Өтөбөй калайыктын бир кызматын жүрбөймүн жер бетинде адамсынып. Коштошуп өбүшүштү. Эне бала кайраты бул экөөнүн ташкан дарыя. Кум толуп алкымына келген кезде шүп этип жетип келди да карыя. Көмбөгүн бул баланы ачкын деди. Чеп курбай үйүңө кайткын деди. Көтөрбө, чеп коргондун кереги жок. Кордукка мындай балдар бербей келди. Киришсе кимде болсо чеп тургузат. Чеп ылай, каптап кирсе душман бузат. Балдарың бар ушундай өзүп турса, багынтып бул жүрөктү ким коркутат? Жерди жаз,
тепкин шапар, кургун сайран, чеп жок деп кайгы тартып камсанаба. Кандай жоо басып кирип баш ийдирмек, турганда мындай эне, мындай бала. Силерге текстке берилет колуңарга. Азыр биз бул жактан видео көрөбүз. Видеонун негизинде көрүп бүткөндөн соң мына ушул экранда турган тапшырмалар силерге берилет. Уламыштын окуяларын иреттейсиңер. Ар бир берилген тапшырмаларда өзүңөргө жараша өз-өзүңөрдү баалоо жүрүп жатат. Тушунда упайлар жазылган. Канча упай аласың? Жыйынтыгында жалпы канча упай алсаң, ошонун негизинде бааңар чыгат. Экранга көрүп, ушул берилген тапшырмаларды аткарып жибересиңер. Берилген сүйлөмдөрдүн маанилерин чечмелейсиңер. Макал лакаптарды, аңгемелерди түрдүү окуялар менен байланыштырасыңар. Андан соң силер буга кошумча уламыш боюнча окуу китебинде берилген толук вариантын окуп чыгасыңар. Ал эми кайсы уламышты окуп чыктың? Анда кайсы каармандар катышты? Уламыштын окуясы эмне жөнүндө болду? Сага өзгөчө кайсы окуя жакты? Мына ушул экранда турган суроолорго жооп бересиңер. Башкача айтканда, мындан сырткары дагы уламыш окуп, ошонун негизинде айтып бересиң.